бұл жауапты шешім бойынша елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен ақылдастым. Парламенттің қос палата спикерімен, премьер-министрімен кеңестім. Конституциялық кеңестің келісіміне жүгіндім. Деген Касым-Жомарт Токаев шайлоо ачык жана адилеттүү өтөөрүн билдирди, бирок ал шайлоого катышар катышпастыгын айткан жок. 19 мартта Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев бийликтеги ыйгарым укуктарын токтоторун жарыялап, президенттин милдетин аткарууну ошол кездеги Сенаттын төрагасы Токаевге өткөрүп берген. 20-мартта Касым-Жомарт Токаев ант берип мамлекет башчысынын кызматына киришкен. Ал эми Сенаттын төрайымы болуп Назарбаевдин тун кызы Дарига шайланган. Адам укуктары боюнча Европа соту орус бийлиги оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды Евроше иши боюнча үй камагына алуу менен Европа конвенциясын бузган деп тапты. Сот Москваны Навальныйга 11 ай үй камагында отурганы үчүн 23 000 евро төлөп берүүгө милдеттендирди. 2013 жылдын декабрь айында Москванын Замоскворецкий райондук соту агайыны Навальныйларды Евроше компаниясынын ири көлөмдөгү каражатын кымырып алган деген кине менен Алексейди шарттуу кесип, ал эми Алекти 3,5 жылга эркинен ажыраткан. Соттун өкүмү чыкканга чейин Алексей Навальный 11 ай үй камагында болгон. 2017 жылы адам укуктары боюнча Европа сотту ишти кароодо мыйзам бузулганын таанып, агайыныга 76 000 евро компенсация төлөп берүүгө милдеттендирген. 2018 жылы Навальныйга орус өкмөтү 4 миллион рубль кинемте төлөп берген. Курбанбай Искандаров өкмөт аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары, өкмөттүн чек ара маселеси боюнча атайын өкүлү кызматынан бошотулду. 9 апрелде таратылган расмий кабарга ылайык ал берген арызына ылайык кызматтан алынды. Буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Кыргызстандык Айжан Сейитбекова шахмат боюнча 10 жашка толо эле кыздар арасында Азия чемпионатында алтын медаль утту. 8ден 18 жашка чейинкилер арасында шахмат мелдеши ушул күндөрү Шри-Ланкада өтүп жатат. Кыргызстандан 16 спортчу барган. 8 жаштагы Айжан Сейитбекова буга чейин ылдам шахмат боюнча Азия чемпиондугунда жеңүүчү болгон. Ал Кыргызстандын 4 жолку чемпиону. Сизге чоң рахмат. Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү Арайгөз Чарай талкуусу менен улантабыз. Мухаммедкалый Абылгазиев жетектеген өкмөттүн ишмердүүлүгүнө бул күндөрү 1 жыл болууда. Азаттыктын бүгүнкү Арайгөз Чарай берүүсүндө өкмөт реформалык кадамдарды жасай алдыбы? Инвестиция келбей, капиталдардын сыртка чыгып кетишине эмне себеп болду? Өлкөнүн экспорттук потенциалын канткенде көтөрөбүз? Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин үзүрүн качан көрөт? Деген суроолорго жооп издейбиз. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Улан Периемов, экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча серепчи Жоодар Омошев катышмакчы. Биз Улан мырза менен азыр телефон аркылуу байланышка чыгууга аракет кылып атабыз. Улан мырза, саламатсызбы? Азыр биз Улан мырза менен байланышканча, анда Насирдин мырза, айтсаңыз, мына 1 жыл ичинде бул кыргыз өкмөтүнүн бир кайсы байланышка чыктык да. Улан мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мына Мухаммедкалый Абылгазиевдин баштаган өкмөттүн ишине мына 1 жыл толуп отурат. Эгерде бир таразалап карап көргөндө бул өкмөттүн мындай жетишкендиги жана кемчилиги деп талдап келгенде, сиз бир кайсы бир маселелерди бир бөлүп көрсөтө алар элеңиз? Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Рахмат сурооңузга. Мен сурооңузга төмөнчө жооп берет элем. Чындыгында азыркы өкмөт ал жетишинче аракеттерди жүргүзүп иш кылып атат. Андан кийин эми негизги жетишкендиктердин бири деп бул Коопсуз шаар долбоорунун ишке кириши деп айтат элем. Себеби дегенде бул долбоор ишке кириши менен биздин Ордо калабызда, ал эле жонолан мамлекетибизде бир топ иретке келтирилип, ошондой эле аны менен кошумча биздин мамлекетибиздин бюджетине бир топ акчалар түшө баштады. Андан кийин ошол менен бирге эле кемчиликтер да жок эмес. Буга сиз айтып өткөндөй, ал акыркы эле Баткен окуясы алдын ала иштер жүргүзүлгөн эмес. Ошол эле биздин экономикабызда бир топ акча каражаттары
сыртка чыгып кеткендиги боюнча дагы талкуу болуп атат. Себеби дегенде ага ушул биздин чалгындоо, каржылык чалгындоо кызматы тарабынан ушул кимдин канча акча каражаты бар, кандай счету бар, банк ячейкада кимдин акчалары бар дегенден кийин бул албетте инвесторлорду ушул экономика жаатында иштеп аткан биздин бир топ инвесторлорду болобу, өзүбүздүн ички инвесторлорду бир топ чочулуп кандайдыр бир экономикалык мындай коопсуздукка дагы шек келтирген жагдайлар болду деп айтсак болот ушул жаатта. Рахмат, анда биз менен да байланышта болуп туруңуз, дагы суроолорубуз болот. Насирдин мырза, мына жогоруда биздин депутатыбыз айтып атат бир топ кемчиликтерди, бирок мен сизге конкреттүү суроо берсем, мына акыркы бир жылда бул экономика негизги көрсөткүчү болгон мына өндүрүш тармагын жандандыруу же болбосо бул жогорулатуу маселесинде бир кайсы бир долбоорлорду, кайсы бир иштерди айта алабызбы? Эми биринчиден, конечно, тиги депутаттар бул саясат жагын айтса, мен жанагы экономика жагына эметейин. Себеби дегенде бизге биздин түздөн түз баягы кызматыбызга былтыркы жылдын 18-жылдын жыйынтыгы менен биздеги ички дүң продукциянын жалпы көлөмү 557 миллиард сомду түзүп, жалпы өсүү 3,5% өстү. Ошонун ичинде бардык эле тармактарда өсүш болду. Эми эгерде ошол өнөр жай тармагын алып келсек, өнөр жайда былтыркы жылы 5,5%га өсүш болду. 5,5%га өсүш болду. Бул кумтөр менен кош эсептегенде. Эми негизинен бул өнөр жайы биз айтып келебиз, эң негизги тармак болуп эсептелет. Ушул жалпы өзү ички дүң продукция 18,6% болду. Эгерде 12-жылы 12,8% болсо, күлүшү азыркы мезгилде 18-жылдын жыйынтыгы менен 18,6% түздү. Конечно, ал жерде кумтөрдүн көлөмү чоң, дээрлик 45%дан жогорураак кумтөр ээлейт. Бирок ошого карабастан, негизинен ушул 18%га карабастан Кыргызстандын экспортунун 80%ын өндүрүш берет. Ошол эле мезгилде салыктын 40%-на жакынын ошол өндүрүш төлөйт. Туура былтыркы жылы бир топ өнөр жайда бир топ өзгөрүү болду. Алып келсек, алып келгенде маселен биздин чоң ири ишканаларды алып келсек, биринчи Арабандагы цемент заводу реконструкция болду. Тоо кен тармагында дагы өтө бир кыйла өсүш болду. Ал жерде Бозумчак, Иштанберди, Талды булак, Сол жээк компаниялары кумтөр былтыркы мурунку жылга караганда көбүрөөк алтын өндүрдү. Эми, конечно, баягы кемчиликтери жок эмес. Маселен, бизде кайра иштетүү тармагы жалпы өндүрүштүн күлүшүндө 15% элейт. Бирок ошого карабастан биздин айыл чарба продукциясынын болгону 20%-ын гана кайра иштетебиз. Насир мырза, мына бизде Кыргызстанда 4 негизги приоритеттүү тармак деп эсептелгендердин бирөөсү мисалы айыл чарбасы болсо, ошо айыл чарбасы бизде болгон ички дүң продукциянын 11% түзөт экен. Мына акыркы 5-6 жылдан бери 11 мындай өсүш деңгээи дегенге жок болуп атпайбы? Бул эмне токтоп калдыкпы? Бул демек айыл чарбасы өнүкпөйт деген сөз болуп атат. Жок, бул жерде мындай да, ал жерде маселен чындыгында 12-жылы 16,6% болсо, азыр 11,6%га келдик. Тоз түшүп кеттик жете 5%га. Бирок бул деген айыл чарбасын өнүкпөйт дегенден алысмын. Ал башка тармактардын өзүнүн үлүшүнүн көбөйгөнү болду. Маселен, курулуш тармагы 8,8% болуп атат азыр. Мен айтканда 18,6 өнөр жай азыр көлөмү жогорулап атат. Себеби дегенде акыркы жылдары мына Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунан бир 303 миллион долларлык долбоор жактырылган. Жаңы ишканаларды алып келсек, 6371 жаңы орундар түзүлдү. Анда дээринен 77-78 миңден ашыраак жумуш орун түзүлгөн. Ошонун арасында жанагы
жеке ишкерлердин деп эсептейбиз, жада 77 миңге. Ал эми андан башка вот жаңы болуп жаңы түзүлгөн ишкаларда 6371 бул 6000 деген бул туруктуу иш орундары. Туруктуу иш орундары жаңы түзүлгөн ишканалардын ичинде. 70 миң дегениңиз бул бир 2 айга 3 айга патент менен иштегендер ичине кирип атат да. Эми методология ошондой да, методология боюнча Стат комитеттин анан тиги биздин социалдык өнүктүрүү министринин методологиясы ошо жаңы баягы индивидуальный порядке деп коет, жеке ишкерлердин ошолордун жумушу болот. Азыр Жодор мырзанын пикирин уксак, Жодор мырза, мына маалыматтарда азыркы өкмөттү бул акыркы бир жылда чечкиндүү бир кадамдарды жасаган, реформалык аракеттерди көргөн жок деген сын көп айтылат. Сиздин оюңузда кандай? Бул сынга кошуласызбы? Эгерде кошулсаңыз, анда анын себебин эмнеден көрөсүз? Бул өкмөттүн, азыркы өкмөттүн чабалдыгыбы, же болбосо сырткы ички бир тоскоол болгон факторлор барбы? Саламатсыздар, урматтуу угуучулар. Негизи эле ар бир өкмөттү сындап коюш оңой эле. Бирок мен ойлойм, бир жылдык убакыт деле бир өкмөткө бир баа бергенге көп же аз дегенден деле узакмын негизи. Бирок мен факт түрүндө кеп салганга аракет кылып берейин сиздерге. Мен сизге мындай айтайын, 2011 жылдан баштап эле деги эле орто жана кичи өлчөктөгү ишканалардын текшерүүлөрү азайды, бир топ эле азайды. Азыр мындай айтайын сизге, расмий иштеп жатсаңыз, сиздин эч кандай мамлекеттик органдар менен проблемаңыз болбойт. Эми азыркы эң негизги проблемалардын бириси бул көмүскө экономикада. Анан азыркы өкмөтүбүз бул тармак боюнча канчалык ийгиликтүү иштеп жатканын көрө жатарбыз. Азырынча буга бир баа берүүдөн мен алысмын. Жок, азыркы өкмөт тенебой экономика менен иштей албай жатат десек болобу анда? Жок, мен андай дегенден алысмын такыр. Себеби жакшы эле иштеп жатышат. Муну деген биз статистикадан көрүп жатабыз. Бюджетте мисалы чет өлкөдөн кирген товарлардан түшүп жаткан акчалардан деле муну байкасаңыздар болот. Мен эми бир топ эле такыр эле жоюлду дегенден алысмын. Себеби Кыргызстандын түштүгүндө болсун, Өзбекстан, Тажикстандан кирип аткан товарлар болсун, ошол убакта Түнүктөгү Казакстан тарабынан кирип аткан товарлар болсун, эми чек арага деген ар бир метрге эме коюп кое албайт экенсиз, пограничниктерди. Мындайча айтканда, контрабанда бурдага караганда балким пайызы бир аз төмөн десек болот, бирок ошол убакта уланып эле атат. Муну биз базарларды көрүп эле жатабыз. Себеби чет өлкөдөн келип аткан товарларды алып кирип аткандан кийин ошол убакта ошондой эле товарлардын дагы салык төлөнбөй бир топ эле арзан баада кирип атканын көрүп атабыз. Мындайча. Улан мырза, саламатсызбы? Дайыргелов. Саламатсыздар. Өткөн 18-жылы Кыргызстанга 17-жылыга салыштырганда 33% сырттан инвестиция аз келди деген маалыматтар айтылып атат. Ошол эле учурда Кыргызстандан 400 миллион доллардан ашык капитал чыгып кетти деп атат да. Бул цифраларда, бул статистикаларда, бул маалыматтарда канчалык деңгээлде бул менен өкмөттүн ишинин бир жоопкерчилиги, же болбосо бир жетишкендигинде натыйжасы десек болот? Эми кайсыдыр бир деңгээлде бул өкмөттүн дагы жүргүзгөн саясатында ишине карата баа берилсе болот десек дагы болот. Бирок ошол эле учурда биз унутпашыбыз керек, биз Евразия экономикалык биздин мүчөсүбүз. Бул жерде бүгүнкү күнү биз Россияга карата кандай санкциялар киргизилип атат, кандай жалпы дүйнөдөгү экономикалык тенденциялар дагы, бунун баардыгы сөзсүз түрдө бизге түздөн түз таасирин тийгизет. Бирок ошол эле учурда биз ушул ички өзүбүздүн инвесторлор болобу, тышкы инвесторлор болобу, өзүбүздүн дагы саясий туруктуулугубузду саясаттагы, экономикадагы туруктуулукту багыт алып турсак, албетте бул көрсөткүчтөр дагы кайсыдыр бир деңгээлде төмөн болушу мүмкүн эле. Бул бир эле өкмөткө көз каранды эмес, бул жалпы мындайча айтканда бир топ баягындай көрсөткүчтөрдүн негизинде аныкталат да. Анан кийин эми чындыгында бизде эми уктуруу, митинг же пикет, дагы кандайдыр бир текшерүүлөр, же болбосо инвесторлорго кандайдыр бир мамлекеттик органдар тарабынан бир кооптонуулар жарата турган болсо,
бул дагы бирден бир себеп болуп эсептелет. Албетте бул жерде бир гана өкмөт эмес, бул жалпы дүйнөдөгү экономикалык, биздин Евразиясыдагы мүчөлүгүбүздүн тенденциялары да өзүнүн таасирин тийгизет. Мен айтып кете турган нерсе, маселен, бул отток капиталы деп атпайбыз, капитал сыртка чыгып кетиши негизинен биздин гана мамлекеттеги эмес, маселен, Россиядан былтыркы жылы 6 миллиард доллардан ашык капитал чыгып кетти сыртка. Бизден маселен, эгерде 17 жылы 724 миллион доллар капитал чыгып кетсе, былтыркы жылы капиталдын чыгып кетиш жагы 523 миллион болду. То есть бул жерде кандайдыр бир деңгээлде оң көрсөткүч бар. Дагы айтып кетейин. Бул акчалар кимдин акчасы? Бул инвестор өздөрүнүн процесс, булар кирип чыгып турат. Бирок ошол учурда мен жогоруда айткандай, бул биздин экономикабызга дагы, жалпы биздин ушул инвестиция жаатында дагы жүрүп аткан саясатка дагы көз каранды. Маселен, мен кошумча айтып кетейин, былтыркы жылдагы жакшы жасап аткан иштердин бири бул бизнес омбудсмендин түзүлүшү. Бул дагы болсо түзүлүп элек азыр. Түзүлүп элек, бирок саясий чечим кабыл алынды. Бул биринчи, экинчиден 3 жылга жанагы текшерүүлөргө мораторий жарыяланды. Бул дагы болсо баягы бизнесмендердин, ишкерлердин ишинин мындай коопсуз иштегенге алып келет. Үчүнчү тарап алып келе турган болсок, мына көмүскө экономика деп атпайбызбы. Биздин экономика министрлиги көмүскө экономиканын экономика боюнча 12-жылда гана бир изилдөө жүргүзгөн экен, деңгээлин эмеси боюнча. Азыркы бизде муну апрелдин аягы менен ошол изилдөө жүрүп жатат. Ошо изилдөө бүткөндөн кийин, ошо изилдөөнүн жыйынтыгы менен ошол көмүскөдөн чыгаруу боюнча иш-чаралар кабыл алынат. Бул дагы болсо жакшы жөрөлгөлөрдүн бири. Жогдар мырза, мына капиталдын өлкөдөн чыгып кетиши бул дүйнөлүк тенденция деп айтып атпайбы мырза? Анан кийин сиз айтсаңыз, бул Кыргызстандан 500 миллион доллардын чыгып кетиши канчалык деңгээлде бул биздин экономикабызга же болбосо зыяны, же болбосо пайдасы, же болбосо бир мына капарга албай турган эле нерсеби? Эми негизи буларыбыз айтып кеткендей эле, бул инвестициялар кирип чыга берет. Бул нормалдуу түрдө бир көз карашы менен караш керек. Мисалы сырттан келген бир инвестиция бизден мисалы жылына 20% бир маржа менен оокат кылып атса, ал башка бир мамлекетте 25% көрсө, ошол эле себептен ал инвестицияны тартып кайра ошол мамлекетке кетип калышы мүмкүн. Бул жерде деген сөз түрүдө бул жерде же биздин калкыбыз, же биздин өкмөтүбүз жаман деп чыккандан алыс болуш керек. Ал деген башка жерден башка бир мындайча кызыкчы көрүп атса, ошол себеп менен чыгып кетиши мүмкүн. Ошол убакта биздин өкмөттөн же болбосо биздин жергиликтүү калктардан, мисалы алтын кен тармагында иштеп аткан деле ишкерлер көрүп атпайлыбы? Биз деген экология боюнча же болбосо башка себептерден улам ар кандай проблемалар чыгып атат. Муну деген мүмкүн болушунча өкмөт ошол жерде жергиликтүү калк менен чечип, проблеманы чечкенге аракет кылыш керек деп ойлойм. Улай мырза, мына өкмөттүн чабаал иштеп жатышына кошумча кылып койсом болобу? Кошумча кылып койсом болобу? Бул жерде мисалы биздин Жалал Абад областындагы болуп өткөн алтын кениндеги окуя былтыркы жылы. Сөзсүз түрдө буну дүйнө коомчулугу көрдү. Бизге инвестиция тартып келебиз, ушул жерде кандайдыр бир иш аракеттерди көрөбүз деген инвесторлор да кайсылдыр бир деңгээлде алар дагы ошол окуядан кийин албетте алар кайра ойлонушат да. Эгерде ушундай жагдай түзүлүп калса, эгерде биз жергиликтүү бийлик менен тил табыша албасак, ушундай бир окуяларга дуушар болсок деп туруп, ошого окшогон окуялар чындыгында биздин инвестициялык мындай климатка өзүнүн терс таасирин тийгизет. Улай мырза, ушул сөздү улайчы, мына өкмөттү биз сындап келатабыз. Ушул өкмөттүн чабаал иштеп жатышына жогорку кеңештин дагы жоопкерчилиги бар деп ойлойсузбу? Анткени өкмөт башчыны, анын мүчөлөрүн, анан кийин алардын отчетун угуп жактырганы, жактырбаганды да баарын силер жогорку кеңеш чечип атпайсыздарбы? Ошондуктан өкмөттүн ишине не айтыңыз. Мен мындай деп жооп бере турам, сөзсүз түрдө жогорку кеңештин жоопкерчилиги бар. Себеби дегенде жогорку кеңеш аталган өкмөттү бекитип, алардын иш баардыгын аныктап берип атат, бекитипчи. Бирок ошол эле учурда чынын айтышыбыз керек. Бүгүнкү күнү азыркы өкмөт башчынын ордуна башка өкмөт башчысы келсе дагы, алтын баштуу бирөө келсе дагы тез кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп кетет дегенден мен алысмын. Себеби биз системаны өзгөртүшүбүз керек. Мына ошол жерде биз депутат болуп турабыз, чынын айтыш керек.
биринчи экинчи күнү бизде комитет болот. Карасак ал жерде биздин министрлер папкасын көтөрүп ал жерде жүрөт. Үчүнчү, төртүнчү күнү бизде пленардык жыйын болот. Өкмөттүн мүчөлөрү папкасын көтөрүп ошол жерде жүрөт. Бешинчи күнү бизде фракциялык күн. Өкмөттүн мүчөлөрү папкасын көтөрүп ошол жерде жүрөт. Андан кийин депутаттар региондорго жүрөт. Ал жака чыгышат. Өкмөттүн мүчөлөрү өкмөт андан кийин качан иштейт? Качан биз мүмкүнчүлүк беребиз? Ошон үчүн анда негизги күнөө жогорку кеңеште экен да өкмөткө иштетпейт экенсиңер да. Эми кандайдыр бир деңгээлде биз дагы жогорку кеңеш дагы өкмөткө иштөөгө мүмкүнчүлүк берип, кандайдыр бир маселе жаралганда биз бир гана ошол өкмөттүн мүчөсүн же министрлик талап кылбаса, ошол тиешелүү маселени аныктай турган орун басары барбы, ошонун тегерегинде иш жүргүзүп, биз дагы жогорку кеңеш кандайдыр бир өкмөттүн иштөөсүнө шарт түзүп, кандайдыр бир деңгээлде жардам беришибиз керек. Улан мырза, мына азыркы өкмөт башчы өзүнүн мүчөлөрү менен мына конституцияда берилген ыйгарым укуктарын толук пайдаланып жатабы? Шуну айта аласызбы? Мен айтар элем толук кандуу пайдалана албай жатат десек болот. Анын себебин сиз эмнеден көрүп атат? Эмне үчүн ага ким тоскоол болуп атат? Ким жолтоо болуп атат? Ал эми баардыгы өкмөт башчынын өзүнө көз каранды. Ал кишинин ордуна мен кандайдыр бир нерсе тоскоол болуп аткандыгын көрбөй турам. Президент ишеним көрсөттү, жогорку кеңеш ишеним көрсөттү. Демек, ал киши кандайдыр бир радикалдуу, кандайдыр бир реформаларга, кандайдыр бир олуттуу реформаларга кадам таштаса, мен ойлойм, президент дагы, жогорку кеңеш дагы, жалпы коомчулук дагы колдойт деген оюм бар. Улан мырза, сизге рахмат, бизге талкууга кошулганыңызга. Жодор мырза, мына Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондон бери эле, мисалы үчүн жетишкендигинен көйгөйү көп, жакшы сөзүнөн жаман сөзү көп, өкмөткө артылганчы. Анан кийин сындардын баардыгын биз өнөктөш мамлекеттерге артып келе атпайбызбы да? Мындай сырткы экономикалык байланышыбызды күчөтүүдө Кыргыз өкмөтү бул жаатта кандай иштеп атат өзү? Негизи бул союзга биздин киришибизге түрткү болгон экономикадан да көп саясий неме факторлор болгон, же ошол мамлекеттер менен чогуу болобуз, же болбосо аларсыз болобуз деген бир неме болгон. Мен ошентип ойлойм жеке. Эми ал жака киргенде сөзсүз түрдө фактурду айта турган болсок, чоң компаниялар келет бизге, салык төлөбөй Кыргызстанга кирип, жергиликтүү кичинекей ишканалардын оокатын жокко чыгарганы ал анык. Бирок ошол убакта ар бир проблемадан биз бир мүмкүнчүлүк чыгарсак болот. Биз деле ошол убакта бизге деле ошончолук чоң региондор ачылып атат. Ага деле биздин жергиликтүү фермерлер болсун, ошондо эле экспорт кылган ишканалар болсун, алар оокаттарын чыгарып ошол жака сатып атат. Бул жерде багыт тандашыбыз керек. Бизге жаман болуп аткан жерди жаап туруп, жакшыраак болгон жака акчабызды буруш керек. Биз ошол жака көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Эми бул жерде биз экономиканын үч бутагы деп айтабыз. Бул жерде жумуш берүүчүлөр, жумушчулар, өкмөт деген бизге сөзсүз түрдө бир платформа, шарт түзүп бериш керек. Биз дагы ишкерлер жөн отура бербей, бизге ошого татыктуу мамиле кылып, татыктуу кадамдарга барышыбыз керек дейбиз. Бул деген көп биз деген салыктарыбызды так төлөшүүгө аракет кылышыбыз керек. Социалдык жоопкерчилигибизди мойнубузга алып, социалдык төлөмдөрүбүздү убагында кылышыбыз керек. Жумушчуларга айлык акысын так беришибиз керек. Ошол убакта ошолорду кылгандан кийин анан биз өкмөткө бир талап койгонго бизге дагы кыз болот. Арсен мырза, мына жакынкы жылдарда дейли Кыргыз өкмөтүнүн экономика министрлигинде экономикалык саясатында эмне өзгөрүү күтүлөт? Мындай алып келгенде азыркы мезгилде жаңы экономикалык саясат дейбизби, баары бир биздин жалпы мындай алып келгенде өтө кескин өзгөрүү жасаса азыркы мезгилде, ансыз деле эми кескин өзгөрүүнү жасаш үчүн азыр кандай шарттар жок деп атам. Себеби биз баягы последовательность бар болуш керек да. Ошол мезгилде келе атабыз биз. Маселен, жана бул талкуу айткандай салык саясаты, салык бизде эң төмөн. ЕАПке кирген мамлекеттердин ичинде бизде 12%. Ал эми Россия былтыркы жылы көбөйттү дагы, могу жылдын башында жогору көтөрүлдү.
жалпысынан салыктын жалпы басымы бизде болгону 19-20% гана тегерегинде. кечирип коңуз, сиз жана айтып атасыз, жанагы шарттар жок деп атасыз. Кайсы шартты айтып атасыз? Эмне шарт жок? Не деген кандай шарт? Бизде мына өбөлгөлөр шарттар Жок, эми шарт эме кылыш үчүн биз айтып атпайбызбы? Последовательно кетип атабыз. Мына маселен биринчи алып келгенге биз налог системасын фискализацияга өткөзүп атабыз. Бул электрондук патент, электрондук отчет берүү, бул болсо ишкерлерге көп жардам берет да. Экинчи айтпадым жана көмүскө экономикадан эгерде чыгара турган болсо, көмүскө экономиканын эме кылсак, анда ал дагы бир кыйла болсо экономиканы жогору өсүүгө жардам берет. Бул дагы экинчи багыт. Жана айтканда бизнес облусменди жакшыртабыз. Үчүнчү багыт биз инвестиция жөнүндө законду жаңы редакциясын киргизип атабыз. Бул дагы болсо баягы инвестицияны тартып келүүгө, жеке мамлекеттик өнөктөштүктү өндүрүүгө жакшы шарттар түзүш керек. Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүн биз Абылгазиев жетектеген өкмөттүн 1 жылдык ишмердүүлүгүнө сарасеп салдык. Өкмөт реформалык кадамдарды жасай алдыбы? Инвестиция келбей, капиталдардын сыртка чыгып кетишинин себеби эмнеде? Өлкөнүн экспорттук потенциалын канткен көтөрөбүз? Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигинин үзүрүн качан көрөт деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Биздин берүүбүзгө жогорку кеңештин депутаты Улан Перимов, экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насретдин Шамшиев жана экономика боюнча серепчи Жоодар Омошов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. 59-да бүтүрүлгөн. Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз. 40 iPhone, Hyundai Santa Fe. Вау! Бизде лотерея. Мой О тиркемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Кененирээк маалымат Удача чекит О чекит KG сайтында. Лотереянын расмий нүктөсү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11